Мен азыр колумда китеп кармап турам. Болгондо да жөнөкөй китеп эмес, электрондук китеп. Сырткы көрүнүшүнөн кадимки эле уюлдук телефондорго окшогону менен, негизинен ичинде миңдеген чыгармаларды камтыган укмуштуудай китеп экен. Электронные книги отличаются от... Электрондук китептерди ридерлер деп да аташат. Уюлдук телефондордон айырмасы кубаттуулугу көпкө жетет жана түндө окуса да болот. Ичиндеги жазууларды ар кандай өлчөмдө өзүңүзгө ыңгайлаштырып ала аласыз. Ридерлер интернет дүкөндөрүндө гана болот. Биз бир гана түрүн кардарларга үлгү катары сактап коебуз. То есть батарейки у электронной книги хватает. Электрондук китептер атайын буйрутма менен алдырылат. Жаныңызда алып жүргөнгө ыңгайлуу. Ал эми баалары 4000 сомдон 15000 сомго чейинки сумманы түзөт. Жаңы китептердин коомубуздагы ордун мекендештерибизден сурап көрдүк. Электрон китеп деп бул интернеттен карап китепти окуу деген студенттер көбүнчө студенческий неме читательский билетти бере электе, анан интернеттен китепти карап ошо менен колдонушат көбүнчө. Ооба. Мурда колдончумун, бирок азыр колдоно элекмин. Да, типа любую книгу просто берешь, читаешь с интернета. Электрондук китептер колдонбойсуз. Электрондук китеп бул башка предметтерден берген сабактардын баарын чогултуруп, бир электрондук китепке сактайт. Электрондук телефон сыяктуу эле скачать этип алып колдонот го, ошол сыяктуу эле ойлойм. Бул китептер жөнүндө айрым шаар тургундары биле бербейт. Электрондук китеп дегенде көбү интернет булактарындагы китептерди элестетишет. Азыркы учурда жаштардын китеп окуп жаткандыгы бизди абдан кубандырат. Ошондой болсо дагы жаштардын арасында көпчүлүк учурда китептерге караганда электрондук китептерди пайдалануу аябай көп учурап калды. Тилекке каршы электрондук китепке караганда азыркы кадимкидей китептердин пайдасы абдан зор. Анткени биз бала кезде ошол китептер менен эле чоңоюп, ошол китептерди эле окуп, ошол аркылуу эле билим алып келгенбиз. Жакшы китеп өмүрдүн жан шериги. Окумуштуулардын изилдөөлөрүнө караганда китеп сүйүүчүлөрү башкаларга салыштырмалуу узак жашайт. Анткени окулган чыгармалар мээнин туруктуу иштешин жөнгө салып, депрессиядан арылууга жардам берет. Андыктан китеп окууга убактыңызды аябаңыз. Жазгүл Маналиева, Алтынбек Саакиев, Таң Маанай.